Бакай Ата айылынын тургуну Сулумбеков Бексултан 7 жашынан баштап тогуз коргоол оюнуна кызыгат. Тогуз коргоол оюнун агайынан үйрөнгөн. Азия жана республикалык турнирлерге катышып байгелүү орундарды багындырган. Бүгүнкү оюнда да жеңем деген ишеничте мыкты даярдык менен келген. Бүгүнкү оюн абдан жакшы, бирок катышуучулар барган сайын азаюуда. Бүгүнкү оюнда 4 оюнчу мен. 4 тең азыр 2 унуттум, бирөө менен ойнотом. Бүгүнкү оюнда мен өзүмө ишендим, биринчи месте алам деген ойдомун. Талас областынын 80 жылдыгына 80 оюнчу чакырылган. Оюнчулардын эң жашы 6 жашта, эң улусу 70 жашта. Мектеп окуучулары 5 куракка бөлүнгөн. Кыздар 5 куракта ойноп атат, балдар 5 куракта. Жана ошондой эле мына 30 жаштан жогорку кыз келиндер өзүнчө, эркектер өзүнчө, алар өзүнчө таймашып атат да. Ал эми бул мелдешке ошо ар бир жаш өзгөчөлүгүнө караса биринчи орунга, экинчи жана үчүнчү орунга 2 орун кылып, ар бир жаш бөлүмүнө 4төн байгелүү акчалуу сыйлыктар берилет. Жана ошондой эле грамоталар берилет. Ар бир тиешелүү даражада грамоталар берилет. Тогуз коргоолуу оюну жаш мундар арасында улуттук оюндарды жайылтуу жана даңазалоо максатында уюштурулган. Бул иш-чаранын алкагында туристтерди тартуу жана ички туризмди өнүктүрүү максатында Эчкилүү тоо туристтик маршруттун ачылышы да болду. Ушул жерде Манас Атанын эң алгачкы тогуз коргоол оюнунун символикасы катары Манастын тогуз коргоол ташы бар. Тогуз коргоол ташын кийинки муундарга даңазалап, алар андан кийинки урпактарга даңазалоо үчүн жыл сайын ушул жерде тогуз коргоол чемпионаттактарын өткөрүп туруу пландалды. Иш-чаранын жүрүшүндө тогуз коргоол оюнун мыкты ойногон мугалимдерге спорт чеберчилигине талапкер деген көйлүк тапшырылып, окуучуларга концерттик программа тартууланды. Гүлзада Бакаева, Бекжан Жумабек уулу, Бакай Ата району.